15 жаштан 25 жашка чейинки жаштарга 3 насаат, жашооңду өзгөртө турган насаат бул. Албетте бул нерсени айтышым сөз эсин табат, точкаңа жетип бара турган маселелер. Албетте бул сени темаң боло турган болсо. Биринчиден, эч качан кумарыңды кандырба. Болгондо да арам жолдор менен 15 жаштан 25 жашы аялдар канча сөз айта албай, кыздар менен тааныша албай, өзүң менен өзүң калган учуруңда, телефон менен раз калган учуруңда, үйдө эч ким жок, ата-энең жок, устазың, агайың жок, эч ким билбей калат деп ар нерсе кылыштан мурда өтө катуу ойлон. Статистика боюнча ошо 15 жаштан 25 жашка чейин мастурбацияга, колу менен кумар кандырышка эркектер көп берилип кетет. Ошонун натыйжасында эч нерсе кылгыс келбей, зеригип, жалкоолук кылып, жашоого бир нерсеге аракет түгөнүп калат да жигиттердин. Ошондуктан эч качан бул нерсеге берилбе. Ал эми экинчиден, мекендешим, жаш жигит 15 жаштан 25 жашка чейинсиң. Билесиңби? Көп нерсе жештен башталат. Тоюп алба, ашыкча тоюп алба. Ошо жаштардын арасында бүгүн семиргендер өтө көп атат. Курсак койгондор көп атат. Арыкта спорт менен алек бар. Колуңда телефон, бирдекени жазсаң бирдеке чыгып кете турган заманда, күнөө сенин алдыңа келе турган учурда тоюп алба. Мунун акыбети жаман болот. Тоюп тамак жебе. Үчүнчүдөн 15 жаштан 25 жашка чейин ар дайым саякат кыл, мекендешим. Саякат кылышың керек. Көбүрөөк саякат кылышың керек, көбүрөөк дүйнө көрүшүң керек. Кийин карыганда биздин кыргыздардын эң жаман түшүнүгү, жаш өткөндө карыганда дарыянын алдыга келем, карыганда саякат кылам, карыганда эки жакка барам, дүйнө көрөм деген түшүнүгү бар да. Жок. Жаш учурда көрүшүң керек. Да сен карыган учуруңа жетесиңби, жетпейсиңби, ал биринчи маселе. Анан сен жаштык учурда, белиңде колуңда күчүң бар учурда, ошол учурдагы айланууга жетпейт да. Ошол учурдагы дүйнө көрүүгө, кезүүгө жетпейт. Тажрыйба аласың, сабак аласың. Билесиңби, илим мурда, бүгүн техника өнүгүп, интернет чыгып, биз Америкадагы илимди да бул жерден алып коюп атабыз, Кыргызстандан. Бирок билесиңби, мурда жалаң жолдон сабак алышкан, жолдон тарбия алышкан. Өзүңдү тарбиялайсың, ошондуктан сапарга чык, жол көр, эл көр, дүйнө алмаштыр, мээңди алмаштыр, мекендешим.